Эч ким кыйноолорго же башка катаал адамгерчиликсиз кадыр баркты басмырлаган жазага туш болбошу керек. Адам укуктары боюнча жалпы декларациясы 5-берене. Бул жерде туруп эшиктин алдында. Чоочун балдар. Экөө формачан экен. Милиция балдар. Бирөө формасы жок. Анан дагы бир чоочун бала тааныбайт экен, бир бою узун бала. Коңшум аялы менен жазбай аялы экөө. Келгиле эмне тышчылыкпы десем эле. Ушинтип мал издеп жүрөбүз. Эмне мал десем, ушинтип кой жоголуп атат. Пожалуйста, киргиле дедим, сарайды көргүлө, карагыла. Менде мал жок. Андан ары милиция кызматкерлери Автандил Тынышевди унаага салып, убактылуу кармоочу жайды көздөй алып жөнөшкөн. Ушу жерден сабап барышты чогуу кетип, помго бараш деди. Жазбай аял менен өзүнүн нивасына отурду. Мени милиция машинасына салды. 3 милиция. Койдун жоготкон койдун ээсинин машинасы экен. Ушу жол менен кеттик. Анан эле тигилер машинасына арттык үстө кайрылып айтады. Анан айттым, "Ой, бул эмне тигилер калып калды" десем, "Азыр аркабыздан келет" деди. Эчтеке ойдогон жокмун, эчтеке ойду. Жаман ой жок. Мен дедим, барса барар. Бирок Автандил мырза алдыда аны оор кыйноо күтүп турганын билген эмес. Башында сылык сүйлөгөн тартип сакчылары милиция бөлүмүнө киргенден кийин катаал мамилеге өттү дейт. Алган эмес, түшүнүк кат алдын ала даярдалып, уурдаганды мойнуна коюу үчүн кол койдуруу гана калыптыр. Колду урчканы кармап койгон. Бирөө желкемен кармап, бирөө колду мындай кармап алган. Бери стол. Мынтип кармап атат. Кол койду атат. Кол кой, мынага. Кол койбосуң. Сени көргөндөр бар, уурдапсың тигинден. Мен кылбаган ишти эмне болгом? Кимсиңер? Булам келип күчкө салып, колум кайрып алат, тигинден минтем. Келип, бирөө келип, төшкө бир кот, аркамда турган бир тебет. Орто калышып алган, бирөө биягыман урат, бирөө биягыман урат. Бар формачан. Кол кайрый алган жокмун эчтеке. Деген айнекти жабышты. Ичкечти жабышып алды. Муну ичинде столдор бар экен. Нар жылдырып, бери жылдырып туруп, кенейтип алды да ортого тургузуп алды. Алана. Тынышев Автандил деген жигит бул аябай белгилүү, бул да кайра мындай коомго таанымал болуп айтылып атат. Бул таласта кайра токмок жеген бала. Азиза Абдирасулова жетектеген кылым шамы коомдук уюмунда Автандилдики сымал тагдырлар камтылган арыздар толтура. Бирөө сабалып кыйналса, экинчиси мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Алтанын баягы убактылуу кармоочу жайында каза болгон. Ушул жигиттин алиги кыйноого кабылганы мондай желкелерин кесип туруп, туз себишип кыйнашкан экен да. Ичин ондойдон жарышып, кийин Панфиловго алып барып ушуну бекитишкен экен. Расмий маалыматтар боюнча 2015-жылы эле 199 факт боюнча кыйноолорду алдын алуу борборуна арыздар келип түшкөн. Ал эми бейрасмий, мындан алда канча көп болушу мүмкүн. Бул расмий маалымат кыйноолордун чындык масштабын көрсөтө албайт деген ойдомун да. Анткени бүгүнкү күндө коомчулукта ишеним аз, мамлекетке аз. Кайгылганда кандай бир жыйынтык чыгат деген ойдон алыс болуп атышат да булар. Автандил Тынышевди 3 саат бою ур токмок алган милиция кызматкерлери акыры аны кое беришкен. Кабыргалары сынып, бөйрөгү жабыркаган жабырлануучу ооруканага кайрылууга аргасыз болгон. Ушул жердеги милициялардын баары, начальник, пачальниктер, бир туугандар бар. Больницага барып калыптыр кечине. Күн бата электе аркаман. Кокуй тур, айнан сен өз дарылетебиз. Арыз жаза көрбө. Кылгылыкты кылып койгон милиция кызматкерлеринин түштөн кийин барып кечирим сураганын жабырлануучу кабыл алган эмес. Натыйжада прокуратура кылмыш ишин козгогон. Чынында Тынышевди 3 милиция кызматкери, Талас областынын органдарынын, ички иштер органдарынын кызматкерлери уруп сабап кыйноого алышкан. Бул факт боюнча прокуратура органдары менен текшерүү жүргүзүлүп, ушул кылмыш жаза кодексинин 305 бир кодексинин беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, 3 кызматкер жоопко тартылып, ал соттун кароосуна жиберилген. Кыйноолор көп учурда шектелип жаткан адамдардын күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн колдонулат.
Индира Жолдубаеванын Кыргызстандагы кыйноолор жана аны менен кантип күрөшүү керек темасындагы жыйында сүйлөгөн сөзүнөн. Иликтөөлөр көрсөткөндөй кыйноолордун 85% ички иштер органдарында болот. Уруп сабап болсо да күнөөсүн мойнуна коюу милиция кызматкери үчүн бир чети адат болуп калган дешет адистер. Опер кызматкерлери тергөөчү баары чогулткан далил, мисалы куралда колдун издери деле бар мисалы. Ошонун баары толук болуп, ошо менен сотко жеткирсе эле, ошол жактан эле бир өкүм чыгармак. Күнөөсү далилденип. Бул адат болуп калып, милиция кызматкерлери чаап уруп тепкелей. 2015 жылкы изилдөө көрсөткөндөй кыйноолорду кимдер колдонуп жатканын пайыздык үлүшү төмөнкүчө. Убактылуу кармоочу жайдын кызматкерлери тарабынан 7,6%, тергөөчүлөр тарабынан 13,3%, оперативдик кызматкер 85,7%. Негизинен тартип сакчылары тигил же бул кылмыш үчүн шектелип жаткандарды тузакка илгенде, аларды 48 саатка чейин гана убактылуу кармоочу жайда кармаганга акылуу. Бирок бул чекти аттап өтүп, убактылуу кармоочу жайдан сырткаркы жерлерде ур токмокко алган фактылар көп. Айыпталып жаткан адамды убактылуу кармоочу жайга чейин кайда кармашат? Жеке үйлөрдө 0,2%, оперативдик кызматкердин бөлмөсүндө 27,2%, тергөөчүнүн кеңсесинде 46,7%, нөөмөт бөлүмүндө 10,1%, автоунаада 5,0%, башка жерлерде 5,2%. Ички иштер органдарынын өзүнүн реформасы дагы өтө кечигип атат. Ички иштер органдары мисалы тергөө системасы дагы реформалана элек. Ошондуктан мына тергөөчүлөргө эч кандай критерий жок. Мисалы адвокаттарга айрым бир критерийлер бар, сот болуш үчүн айрым бир критерийлер иштелип чыккан, прокурор болуп иштеш үчүн атайын критерийлер иштелип чыккан, бирок тергөөчү болуп иштеш үчүн эч кандай критерийдин кереги жок. Тынышев иши боюнча биз алдын ала ушул эмени алуу үчүн Талас областтык прокуратурага кат жолдогон. Анын ичинде айтылган, что кызматтык адамдар алар иш козголуктан байланыштуу УПКнын 118 берене боюнча жумуштан убактылуу четтетилиш керек болчу. Прокуратура Тынышевдин ишин 2 айда тергеп бүткөн. Анда жабырлануучу милиция кызматкерлери тарабынан чын эле кыйноого алынганы аныкталган. Бирок таң калыштуусу, андан бери 2 жыл өтсө да күнөөлүүлөр сот жообуна тартылмак түгүл. Экөөсү милиция кызматында дагы деле иштеп жатышат. Бир дагы адам ушуга азыр жооп берген жок. Ким жооп берет да? Мынакей бул адам, биз билесиңер, Конституциянын 20 беренесинде жазылган. Бир дагы адам кыйноого же ошондой адамгерчиликсиз мамилеге дуушар болгонго укуктуу эмес. 2 жылдан бери бир нече ирет сот отуруму болгон, бирок бир да жолу иш жарытылуу каралган эмес. Ар кандай шылтоо менен райондук сот шаарга, шаардык кайра башкасына түртүп, убакыт өтүп жатат. Кайсы бир адамга анда маалымат алуу же аны мойнуна алдыруу, ал жасаган же жасады деп шек туудурган аракет үчүн аны жазалоо, ошондой эле коркутуу жана белгилүү бир аракеттерди жасоого мажбурлоо максатында атайын уруп сабаса же азапка салып кыйнаса, мындай аракет кызмат адамы тарабынан анын көрүп билүүсү же макулдугу менен ар кандай башка адам тарабынан жасалса, анда 15 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси. Кыйноолорго катаал жаза боюнча берене кылмыш жазык кодексине 2003 жылы киргизилген. Андан берки 13 жыл ичинде болгону бир факты боюнча гана соттун чечими менен 2 милиция кызматкери жазага тартылган. Биздин эсибизде болгону бир гана факты бар, бир гана кылмыш иши. Мына акыркы 5 жылда бул Жалал Абадта милициянын 2 кызматкери соттолду болгону. Бирөөсү 10 жыл, бирөөсү 11 жылга кесилди. Бирок учурда 46 кылмыш иши, 108 адам жоопко тартыла турган 46 кылмыш иши соттордо сүйрөлүп жатат. Ошондуктан мен айтат элем, ошол жаатынан алганда сотторго нааразычылык ансыз деле көп.
соттордо ошол иштер аягына чыкпай жаткандыгы, кайсы бир коррупциялык элементтер барбы, демек ошол адамдар тийиштүү өзүнүн жазасын албай жаткандыктан ошо соттор балким бир көмүскө иштерди жасап жатабы деген менде тынчсыздануу бар. Тамек чегип, машина күтүп турсам эле, ушул жерден чаңдап келип эле, мына чеңге мына сиденьянын тушуна мына чеңге келип эле жүгүрүп келип токтоп калды. Аркасында номер жок экен. Мен турам, пассажир жагынан астынан эле жана Фаркат деген участковый. Ой байке, бер жерде эмне турушты dedi. Келди, менен учурашты. Унаада Фархат жалгыз болбойт. Мурда ур токмокко алган милициялар жана Автандилдин өзүнүн иниси да мас абалында машинадан түшүп келишет. Ал мурдатан агасын тартип сакчылар менен элдештирип коюу үчүн ортого түшүп жүргөн болчу. Капыстан келгендер дагы сөзгө келели демиш болуп, анын аркасы чырга айланып, жабырлануучу экинчи жолу сабалат. Темирди алып атканда арматурабы же монтировка багаждан алып чыкканын көргөм. Анан эле чаап жүрдүм. Алда көлөккө келеме мындай эле тизелеп калдым. Тизелеп калсам эле аркаман келип эле минтип эле эки чыканагыман көтөрүп жана Фаркат деген тур деди. Туруш жерде турам, мен кармап туруп, мен дал ушундай туруп турум. Кой бер деп жулкунуп атсам эле бет маңдайыма келип эле тиге талга чаап баштады. Эң бирен шакал бүтүрөбүзбү же бүтүрбөйбүзбү деп кайта бул бутка чабат, бул бутка чабат. Бул окуядан соң жабырлануучу экинчи жолу ооруканага жаткан. Эки буту тең сынып кеткендиктен операция жасалган. Ушул баардыгы эле жанагы биринчи иштин эмеси да, кесепеттери. Биринчи иш боюнча эле баардык процесстер аткарылса, мен ойлойм моундай болбойт болчу да. Анткени менен кыйноолор багытында мамлекет тарабынан бир катар иштер алдыга жыла баштады. Маселен, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун түзүлүшү эле ишти алдыга жылдырууга чоң түрткү берди. Ал эми башкы прокуратурада былтыркы жылдан баштап атайын бөлүм ачылып иштей баштады. Ушул 6 айдын ичинде 16 кылмыш иши козголуп атат. Тиги жалпы прокуратура органдары менен болгон 18 кылмыш иши козголуп атат. Бардыгын кошкондо 34 кылмыш иши козголуп атат 2015-жыл. Ал эми 2014-жыл болгону 18 кылмыш иши козголгон. Башкача айтканда 2015-жылы 18 кылмышка көбөйтүлүп атат, же болбосо 102%га көбөйтүлгөн. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги да кыйноолор боюнча жигердүү иштерди алып бара баштады. Жакында эле психикалык экспертиза бөлмөсү ишке кирди. Мындан тышкары Стамбул протоколуна ылайык кыйноолорду документтештирүү иши колго алынды. Алар 3 экземплярды толтурат. Биринчи экземпляры ушул ким толтурган медициналык мекемеде калат. Экинчи экземпляры сот органдарына, прокуратурага кетет. Үчүнчү органдары ошол жабырлануучунун колунда болот. Кыйноолор жаатындагы өкмөттүк эмес уюмдардын жасап жаткан ишин да белгилеп кетпесе болбойт. Учурда Кыргызстанда 18 өкмөттүк эмес уюм биригип, кыйноолорго каршы коалицияны түзүшкөн. Алар жабыр тарткандарга юридикалык жана медициналык жактан колдон келген жардамын аябайт. Мындан тышкары мамлекеттик органдар менен байма-бай жолугушууларды өткөрүп, сунуштарын берип келет. Ал эми бүгүнкү программабыздын каарманы болгон Автандил мырза бүгүнкү күндө өзүнүн кыштоосунда жашоосун улантууда. Бирок ал кыйноого кабылган күндү эч качан унутпай турганын жана да адилеттүүлүккө жетиш үчүн баардык күчүн жумшаарын айтат. Жок, калыстык болуш керек да, чындык болуш керек да. Келди, бир туугандарым, кайын журтум, жеңелерим баарын алып келишти. Колдору менен кылдуу, моюндар менен тарсын. Эмне булар бир эле мен эмесмин, толтура ыйлап жүргөндө толтура. Кыйноолор адамды физикалык жактан эле эмес, акыл эс жагынан айыккыс дартка чалдыктырып кое турган коркунучтуу көрүнүш. Андыктан ар бир кыйноо фактысынын аркасында бүтүндөй бир адамдын тагдыры жатат. Кыйноолорго каршы ишти мамлекеттик органдар жарандык коом менен активдүү жүргүзүүсү керек. Маселен, тигил же бул кыйноо окуясы боюнча медициналык кызматкерлер документти убагында туура толтуруп, прокуратурага өткөрсө кылмыштын бетин ачуу жеңилдейт. Ал эми прокуратура болсо жарандык коом жана кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча улуттук борбор менен тыгыз иштешкенде гана иштин натыйжасы болот.